Бензин якобы 238 километрге жетет деген эмени көрсөтүп атат бул машина. Бирок на самом деле андай эмес. Мен болсо линияга чыкканын жанында турам. 726 бул домой коюп келгем жерим. Соколук жактан домойду ушу жакка коюп койгом. Томми деген торговый центрге. Бияка чейин келип туруп токтоп калды. Кептин бары биякта мындай. 489 рейтинг. Так, серебро уровень плюс 66. Так, Капитал парк Бишкек. Капитал Бишкек деген парк 2,5%. Ушул паркка кошулуп туруп мен чогуу иштеңиздер деп айтмакчымын. Бүгүн, именно бүгүн мен эмеге Горгайга барып туруп, жанагы лицензия боюнча ошол жактан маалымат алып туруп, ушул видеодо ошол маалыматты бөлүшөм. Ошол үчүн мен менен чогуу видеону аянтча болуп туруңуздар. Жанагы лицензия парк боюнча, лицензия водитель боюнча полный маалымат алып туруп, Горгайга барганда силер менен бөлүшөм. Пока что мен мой район иштей албайм. Себеп дегенде жанагы бонус кече кошулуп койгом, 2 заказ кылдырмын, ушуну иштеп коеюн, 2,5 миң. Жакшы эле нерсе го дейм. Ошол. Атак. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы жамаат таксиде иштеп аткан мекендештер, бүгүнкү эфирде Горгайга барып туруп кандай болуп атат, эмне болуп атат жана эмне деген маалыматтарды берет экен көрөбүз. Ошол маалыматтарды силер менен бөлүшүп туруп, ушул эфирде, ушул видеодо толук бөлүшүп кетем. Жана ушул каналга катталып, лайктан басып, Капитал паркка кошулуп, лицензированный парк болгон үчүн 2,5% проценттер өзгөргөн эмес. Ошол үчүн чогуу иштеңиздер. Номерлерди калтырып коем. Бул паркка мен дагы тиешем бар. Анда эмесе, бүгүнкү линияга чыкканы даяр болойлу. Так, атак. Чё там? 489, эгерде ушул 90го чыккан болсо, плюс приоритет берет экен. Получается эме. Могуну. Ушул жерден берет экен приоритет. Мынакей 9. 9ду берсе, тоже жакшы болуп калат. Коэффициент көз алдынча өчүп атат го. Биринчи заказ 5-нчи микрорайон 72. Серебро болгон үчүн мен точка Б'ны көрбөйм. Бирок иштеш керек ушул эме боюнча бонуска дагы. Эмесе кеттик ушул заказга. Мына койгон точкасын кара, ушул жерге коюп койту, түшүп кетти. Урматтуу Чина мамлекетинин өкүлдөрү. Оплата карта болсо 23 мүнөттө келдик. Так, 301 сом. Кийинки заказ тоже точканы койгон жерин карагыла. Бунусы ким болуп кетти экен, интересно. Мындай эле тартып барайынчы. А так Бишкек погода сонун болуп Бишкекте. Точкасын койгон жерин карагыла. Кандай кылабыз бул жерин эми? Так, могут тирик турбайбы? Жолдун бул бетине коюп аттаган мен бияка Москвадан келген дагестанец бала окшойт, азыркы заказ тапшырган. Ошо точканы трансфер койдум, кечирип койчу дейт анан кийин. 79 сом келгенден кийин QR түнтүлүп, силер крутой экен дейт. Россияда мында жок экен дейт. Эми банк канча-мынча жакшы элестейт деп койдум аны. Так, мен кийинки заказга келип калдым, почти что эскалейт карагыла. Эскалейт. Так, мен азыр бияка бурулум. И каяка барам? Каяка барышымды билбейм да, ё-моё. Короче, ушундай болуп атат. Ошол үчүн статусту жогорулатыш керек. Так, Гвардейский переулкка келдик. 106 сомго 4 мүнөттө. Кийинки заказ түшкөн. Каяка барышымды билбейм бирок. Так. Ладно, кеттик. Так, оплата карта 133 сом 9 мүнөттө келдик. Кийинки заказ тоже түшкөн. Обратно кинула. Ладно, кеттик. Бул жерде разворот ал жакта экен. Жана алган заказым отмена болуп кетти. Андан кийин алган заказ отмена болуп кетти. Андан кийин алган заказ алып келип таштаган жерден кайра бир заказ алып келген. Ошол заказды алып келип азыр таштаткан кез наличныйме которду. Так,
135 сомго туруптур. Мен канча заказ кылдым ошондо? 8 заказ кылдым эми араң, бул эмеге. Бүгүн ошону мен общий 8 заказ кылдымбы? Мараң. Так, кийинки заказга кеттик анда. Могу видео менен, то есть могу ушу заказ менен аяктай берейин, а то анан кийин тек айыга баргандан кийин дагы видео узарып кетип, анан кино экен деп көрбөй коесуңар. Анан аягында иток чыгарып коем канча тапканымды. Жана заказ менен Ош базарга келдим, Велосипедчикага. 384 сом болуптур эле. Бул жактан заказ түшүш кыйын. Короче, мен только комфорт жанат да, ошо комфорт болгон үчүн отменалар көп болуп окшойт, типа Солярис деп эме болгон үчүн. Көп мындай Соната калайт да комфортко, К5 калайт. А бул Соляристи кичине отменал салды го азыр. Түшкөн эле заказдар. Ошондойбу өз негизи же кандай? Силерде чё как почем? Азыр жөнөйм эмеге көргөй жака эмде заказ чыккан болсо ошол жака чейин барып туруп. Азыркы заказ комого. Кайрат менен алсалсам эми. Ладно, кеттик ушуга. Кудайга шүгүр, парковка бошоп калды. Мен бир айланып келгенче. Азыр кирип, чок чуму кандай экен информацияны билип алайлычы. Лицензия алган адам кийин кандай болот деп, роли эмне болот деген информация боюнча берсе керек эми. Азыр кирип көрөбүз буюрса. Могу эме боюнча, лицензия боюнча. Мына тартып аласың, онун баарын чогултуп. Жок, бул документтерди толук чогултуп келем. Туруп кайрачам. Хорошо. Бул документтер баарын чогултуп келем. Бул жакта бирок эме машинанын эмеси СТСКсы жана машинанын страховкасы керек экен да. Ошо алатын лицензияга турабы? СТС деп ким айтты сизге? Тиякта жазылып турбайбы? Кайда жазылып? Биринчи документте. 13 документ. Мына перечень көрсөтүп коеюн, мына мону чогултуп келиңиз деп коеюн. Кайда СТС деп. СТС. А, вот копия свидетельства о регистрации автотранспортных средств. Копия техпаспорта. Ооба, машинанын. Техникалык каражаттын каттоо күбөлүгү. Туура. Кыргызчасы. Туура. Ошого мен, получается, лицензия алыш ошол документ чогултуп келишим керек. Ооба. Лицензия алам ушул машинага, ушул номерге. Ооба. Эртең мен авария болуп калып, же машинаны алмаштыра турган болсом, мен ошондо эмне кылам деген суроого жооп алганы келдим. Жооп алгалы келген болсоңуз, эми Кудай сактасын, Кудай сактасын. андай нерсе. Сиз алдын албаңыз, макулбу? Мен авария болом. Мен как арендага минген адам катары бул суроого кызыгып атам да. Кызыгып атсаңыз, ошондо машинаңыз жарабай калса, Так. машинаңызды алып келсеңиз, ошону техпаспортун алып келесиз, страховка пассажир алып келесиз, перед пассажирга. Болду, ошону алып келсеңиз, базага киргизет, ошол эле лицензияны кайра берет. Ушул лицензияны алыш үчүн мен, получается, жаңы алган машинанын эме СТСКсы менен СТСК деген жок, айланайын. Бизде мейли, азыр сиз айткан документиңиз хорошо. Эми кандай каттоо күбөлүгү менен ошо чогуу жана пассажирский страховканын копиясын. Страховка алып келесиз. Экөөнү алып жаңы машина. Төрт кишиге. Болду, анан кийин бул уже эме булардан чогултуш кереги жок. Оңдоп бияктан чыгарып беребиз. Базадан чыгарып бересиң. Болду, түшүндүм, рахмат. Чыктым. Чыгып мына азыркы буга чейинки көргөн видеоңуздарда бүт маалымат ошодо болду. Перечине кошуп койдум. Короче, жана тартып атканда пассажир отуруп калган, ошо пассажир отургандан кийин тототуп койдум да. Ошол гаиден чыктым. Гаиден чыгып буга чейин көргөн информация ошол жүктөп койдум. То есть эми монтаждалып киргизем, бирок эмне документтер керек, ошол документтерди качан чогултуп баштайм, жана каерден алса болот деген информацияны тоже бөлүшөм. Буюрса, ошол жөнүндө дагы отдельный бир видео чыгарам. Бүгүнкү заработок 2800 болду образно. Азыркы акыркы заказ аябай эле, өтө эле, болбой эле жакшы кылып, суюк кылып түшүп койду да. Фучка жабык го походу. Анан кийин Ден Сяпина жактан карта көрсөтөрөт го, качан немеге буруласың депчи. Беркин наркы бетке. Ошол жака буруласың көрсөтө берет. На самом деле ал жак уже плитка коюп койгон го. Анан аябай эле ошол жактан бурулат деп 30 мүнөттүк жолго, короче, 1 саат 5 мүнөттө, 1 саат 10 мүнөттө келдик. Чистый мен иштеген акча 200 сом болду, 271 сом болду мен иштеген акча. Ошол заказды алып туруп нерв предел болуп калды. Монтуп чыгам деп атпайбы? Айдай эмертерек.
жаман көрүп атат мени. Ошол, короче. Заработок ушундай болду. Азыр барып видеону монтаждап киргизем дагы, анан кийин берки видео бирок биринчи очучат. Что и где и как деген. Бирок нерв аябай эле болуп калды. А так ошол могу Капитал парк дегенге кошулууга жигиттер, Бишкек Капитал 2,5% лицензия бар. Лицензияга тоже жардам берет, конкретно жардам берет. Себеп деген мен эми өзүм дагы ушул паркта иштеген үчүн, ушул паркка менин тиешем бар болуп калган үчүн мен дагы силерге ушул парктын атынан жардам бергенге аракет кылам. Ошол үчүн ушул паркка кошулууга номерди жазып койгон туугандар, мына 503 92 82 92 номерине эмелерди жөнөтүп берсеңер, документтериңерчи. Документтер жөнөтүп эле ошол эмени мен бияка жөнөтөм. Анан силерди кошуп коет. Колдоп койгула парк деле мага ишенип, мен деле паркка вроде как гарантияларды бердим. А так ийгилик барыңыздарга.